Assalamu alaikum, hormatly tuganlar. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den din alıp kelүү jolundagy elge ошо адам zatına din жеткирүү жолундағы дагы bir кызыктуу окуяга учур келди. Бул окуя ошо бүт дүнүйө, бүт алам мусулмандарынын иманына далил болчу окуя. İmanına dalil bolчу, балким тозокко да жол ачкан окуя. Тагыраак айтканда, бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өтө кыйынчылык абалындагы Аллах субхану ва таала өзүнө алып чыгып, түзмө-түз маектешкен Ме'раж окуясы, түнкү көтөрүлүү окуясы. Бул бир керемет окуя. Бул биз силерге сунуш кыла турган тасмада biz üstürtön жана конспект негизинде, муктасар негизинде гана бердик. Буну сөзсүз убакыт таап, үңүлүп отуруп изилдей турган болсоңуздар, өтө көп окуялардын, өтө көп кубулуштардын бет ачылат иншаллах. Анда ушул окуяга назар төшөйлү. Ме'раж убактысын окумуштуулар ар кандай белгилешет. Мисалы үчүн, биз барактагандан Ат-Табари Ме'раж түнү пайгамбарлык берилген жылы болгон деп айтат. Ан-Навави менен Куртубилер булар пайгамбарлыктын 5-жылы болгон дешет. Ал эми мына ошол жылдыз илимин сүрүштүрө билген Шейх Мансур Фури деген окумуштуу бул пайгамбарлыктын 10-жылынын 27-Ражабы дейт. Ал эми biz ойлонуп көрсөк, эгер пайгамбарлыктын 10-жылы дей турган болсок, анда Хадича энебиз пайгамбарлыктын 10-жылы көз жумган. Ал кезде 5 убак намаз али фарз боло элек болчу. Ошондуктан биз бул окуя канткенде да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы Хадича энебиз көз жумгандан кийин болгон окуя деп белгиледик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жебирейил алейхиссаламдын баштоосунда Аль-Буракка минип, тулку бою менен Иерусалимге жетет. Жана Сулайман пайгамбардын мечитинин ордуна түшүп, улуусун мечиттин дарбазасындагы чүлөккө байлап, башка пайгамбарларга имам болуп намаз окуйт. Ошол эле түнү ал Иерусалимден 7 кабат асманга көтөрүлгөн. Ал ар бир асманга токтоп, ал жердеги пайгамбарлар Адам, Яхья, Иса, Юсуф, Идрис, Харун, Муса жана Ибрахим алейхиссаламдарга жолугуп салам айтат. Алар ага алик айтып, пайгамбарлыгын тан алышат. Андан ары алар 7 асманга көтөрүлүшөт жана ал жерде пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам менен жолугушат. Ибрахим алейхиссалам саламдашып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгын таанылат. Андан соң алар Куранда айтылган акыркы чек мандалагына көтөрүлүшөт жана ал жерде 70.000 периште, күн сайын 70.000 периште топ кылган Байтул Мамурду көрүшөт. Айтып кетчү нерсе, 70.000 периште бул Байтул Мамурду бир гана жолу айланууга укугу бар. Анан алар Аллахка көтөрүлүп, ал бир күндө 50 маал намазды парз кылат. Кайраак айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муса алейхиссаламдын кеңеши менен Аллахка улам катта отуруп, намаз маалын азайтып түшөт. Муса алейхиссалам, я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, муну да аткарышы оор үммөтүңө. Муну да азайткын дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, эгер дагым бара турган болсо, 5тен кемей отурган намаз, такыр намаз фарзы алынып калышы мүмкүн дейт жана мен Аллах субхану ва тааладан уялдым жана ушул нерсеге ыраазымын дейт. Ошондо өйдөдөн биз колубуздун айтканын уктук жана өзүбүздүн пенделерибизге жакшылыктарыбызды
Ошондой эле бул түнкү көтөрүлүүдө бир катар керемет окуялар жүз берген. Алардын бир катарын мен сиздерге айтып өтөлү. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эки идиште ичимдик сунуш кылынат. Биринде сүт, биринде шарап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүттү тандап алат. Жана ага айтылат: "Сен адам табиятына төп келген ичимдикти тандадың. Эгерде шарапты тандаганыңда сенин үммөтүң да бузулуп кетмек" дейилет. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бейиштеги 4 дарыя көрсөтүлөт. Экөө азыр биз көрүп турган дарыялар, экөөсү көрүнбөгөн дарыя. Биз көрүп турган дарыялар булар Нил жана Ефрат дарыялары. Окумуштуулардын айтуусу боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул Нил жана Ефрат дарыялары көрүнүүсү алар дагы бейиштен башталат деген сөз эмес деп түшүндүрүшөт. Тетирисинче Нил менен Ефраттын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Миражда көрсөтүлүшү ушул Нилдин тегерегинде, жээгинде жана Ефраттын жээгинде жашаган элдер дагы Аллах насип етсе, жақында ислам динин кабыл аларына ишарат деп түшүндүрөт окумуштуулар. Андан ары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тозок көрсөтүлөт. Жана анын эч качан жылмайбаган кароолчусу Малик көрсөтүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондой эле жетимдердин акысын жегендер көрсөтүлөт. Алардын ушундай ооздору, лептери төөнүн илебиндей. Жана аларга оттон болгон таштарды оозуна салганда, ал таштар алардын ичинен аралап, артынан чыгып жатканы көрсөтүлөт. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушундай курсагы чоң, курсагын көтөрө албаган адамдар көрсөтүлөт. Фараондун желдеттерин тозокко сүйрөп баратканда, ушу маңдайында чачтарынан, ошо сүйрөлүп бараткан фараондун желдеттери курсагын көтөрө албай томолонуп жаткандардын үстүнөн сүйрөлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булар кимдер дегенде, булар үстөккө пул бергендер дейт. Жана үстөккө пул бергендерге кошулгандар. Кийин аларга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай бир коом көрсөтүлөт, алдына ушундай жыпар жуттуу, даамдуу, жаңы гана даярдалган эттен жасалган тамактар келсе, алар ал табактан чириген, курттаган эттер салынган табакты жеп аткандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булар кимдер деп сурайт. Булар Аллах субхану ва тааладан адал никеси менен жубайлары туруп, арам катнашка баргандар дейт. Аттардын алдыларына коюлган сонун эттерди четке коюп, чириген, курттаган эттерди жеп аткандарды. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмчектеринен асылып турган аялдарды көрсөтөт. Булар кимдер дегенде, булар эрлеринен башкадан төрөгөн аялдар деди. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга меккеликтердин содоран кайтып келе жаткан кербени көрсөтүлдү. Жана ал кербенде бир төө качып кеткен, ал да көрсөтүлдү. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кербенге түшүп түндөсү бир идиште, жабылып турган идиште суу бар экен, ошол идиштен суу ичет. Эртеси уруулаштары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Иерусалимдеги ошол кезде ибадат кылуучу жерди сүрөттө берүүсүн талап кылышат. Аллах субхану ва таала өзүнүн пайгамбарына ал мечитти көрсөткөн, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга чейин Иерусалимде болгон эмес, аны элдин бардыгы билет. Бирок Иерусалимде болгон ошол мечитти көргөн курайыштар такып сурап аткандыктан, ар бир суроосуна деталына чейин жооп берет. Суроо калбай калганга чейин жооп берет. Айтмакчы кийинчерээк мына ушул жерге, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөрүлгөн жерге, Миражга көтөрүлгөн жерге Хазрети Умардын доорунда Хазрети Умар өзү келип ошол жерге мечит салдырат. Бул мечит бүгүнкү күндө Акса мечити деп аталат. Мусулмандардын зияратка уруксат берген 3-чү мечити мына ушул Акса мечити. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам меккеликтердин кербени, андагы качып кеткен төө жана жабык идиштеги суу тууралуу да айтып берет. Далили так болсо да мушриктер бул чындыкты таана алышпайт. Тетирисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ого бетер жалганчыга чыгарышат. Мына ошол ишенбегендер Абу Бакирге да келет. Абу Бакир, эми сен досуңдун жалганчы экендигине көзүң жеткен жокпу? Кантип эле бул адам бир түндө бир көзүрмемге ылайык убакытта ушунча окуяны көрүп келсин деп Абу Бакирге жүгүрүп келишет. Абу Бакир, Аллах андан разы болсун, эгерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан болсо, мен ага ишенемин дейт. Кандай деген болсо, ошондой ишенемин дейт. Ошондо Абу Бакирге
Sıddık деген лақап беріледі. Sıddık чынчыл. Түпкі тамырында берілген адам деген. Берілген. Ушунчалык пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға чын дилден берілген, чынчыл берілген адам болғандықтан Абу Бәкір Саддық деп аталып қалды. Бұл саяқатты Аллах Құрандың түнкі саяқат сүресінде саға өзіміздің белгілерімізден көрсөткүбүз келді деп түшүндүрөт. Ал эми Мүлк сүресінде біз Ибрагимге да кадыржан болуус үчүн асман жана жер падышалыктарын көрсөттүк деп башка пайгамбарларга да акыйкатын көрсөткөнүн маалымдайт. Пайгамбарларга мындай мөжизалардын көрсөтүлүүсү окумуштуулардын айтуусу боюнча пайгамбарларды өз дининде, өзү чакырып аткан дининде бекем туруусуна өбөлгө түзгөн дешет. Албетте пайгамбарлар, ушундай мөжизалар көрсөтүлгөн пайгамбарлар Аллах субхану ва тааланын реалдуулугуна, анын айтып жаткандыгынын адилет жана акыйкат экендигине өз көздөрү менен көрүп, реалдуу кабыл алгандан кийин гана пайгамбарлыгында бекем туруп, бул дүйнө оорлуктары, бул дүйнөдөгү адамдардын кемсинтүүсү, бийликтин зулуму пайгамбарларга чиркейдин канатынчалык оорлук кыла албай калат деп түшүндүрүшөт окумуштуулар. Түнкү көтөрүлүү сүрөсүндө бул саякат тууралуу Аллах бир эле аятта сөз кылат. Калганында жөөттөрдүн уяттуу иштери, күнөөлөрү жана Куран тууралуу сөз болот. Бир караганда жөөттөрдүн күнөөлөрү менен Куран ортосунда байланыш жоктой. Бирок тереңирээк карай турган болсок, бул эки байланыш жөөттөрдүн кылык жоруктары менен Куран ортосунда байланыш жана бул байланыштын Мираж түнүнө болгон тиешеси Иерусалим аркылуу болуп жаткандыгы байкалат. Анткени Иерусалим Ибрахим алейхисаламдын жалгыз кудайлуулукка чакырган дааватынын борбору болгон. Жана жалгыз кудайлуулукка чакырган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы Аллахка көтөрүлүүсү Иерусалимден болуп отурат. Мына ушундан окумуштуулар айтат, мына ушул Иерусалимден көтөрүлгөндүгү мындан аркы диний жетекчилик, лидерлик Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга өттү дегенге ишарат деп айтышат. Бирок талаа ташта качып жүргөн, өзү бирөөнүн кепилигине муктаж болгон пайгамбарыбыз бул жетекчиликти кантип алмак? Буга Аллах ошол эле сүрөдө биз кайсыдыр кыштакты жок кылгыбыз келсе, ал жердеги жыргап жаткандарга буйрук берип, алар андан жүз үйрүшөт. Мына ошондо айтылган сөз аткарылып, биз аларды толук кырчыбыз деген аятты түшүрөт. Бул аяттан Аллах субхану ва таала өзүнүн пайгамбарына жакында капырлардын ойрон болуусун жана мусулмандардын жеңүүсүн айтат. Чындыгында көп узабай Аллахтын жардамы да келе баштайт. قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول Мына ушундай бир замат эле Меккеде үйүндө отуруп куугунтукталган туугандар элден чыгарып койгон адам бир замат эле Аллах субхану ва тааланын ааламдардын ээсинин алдына барып аны менен сүйлөшүп түшүүсү ал заман эмес, бүгүн миллиардтаган аралыкты көрө турган приборлор менен иштеген, молекулярдык деңгээлде гендерди аргындаштырып иштей алган окумуштуулар доорунда бүгүнкүлөрдүн деле мунун мээси көтөрө бербесе керек. Бүгүнкүлөрдүн деле мунун мээси көтөрө бербесе керек. Бирок ошол учурда бул түнкү көтөрүлүүнү көтөрө алгандар да болгон. Буга мен жана башында айткандай ыйманына далил болгондор кийинки көрсөтүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип ант бергендери жөнүндө сөз кылабыз. Айтмакчы, бул көрсөтүүлөр эгер сиздерге пайдалуу болсо жана башкаларга пайдасы бар деп тапсаңыздар, жазылыңыздар, байма-бай кабар алып турасыздар жаңы чыккан көрсөтүүлөр жөнүндө жана башкаларга да пайдасы тиет деп бөлүшүп койсоңуздар болот. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.